Жаутыков атындагы эл аралык олимпиада 2005 жылдын январь айынан бери 15 мамлекеттин арасында өтүп келет. Анын уюштурулуш максаты физика, математика жана информатика илимдерине басым жасоо, аталган илимдерди пропагандалоо, дүйнө жүзүндөгү мектептер арасындагы профессионалдык кызматташтыкты бекемдөө, ошондой эле таланттуу жаштарды көтөрүү, маалыматтык технологияны өнүктүрүү, билим маданиятын жогорулатуу болуп саналат. Аталган олимпиадада жеңүүчү болуп кайткан Өмүрбек Жамалов өз кубанычы менен бөлүштү. Жаутыков деген бул бир кыйын окумуштуу болгон казак. Анын атындагы бул 15 олимпиада болду. Мен 2-3 жыл даярдандым. Келөөрү ошо дүйнөлүккө чыгыш үчүн 2-3 жыл даярданыш керек да. Күнүнө 5-6 сааттан даярданып. Ошол даярдангас болбойт андай. Өмүрбек Жамалов бир катар эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүсү. 8-класстан тартып информатика предметине берилүү менен мамиле жасап, болгон күч аракетин билимге жумшап келген. Талыкпаган эмгегинин аркасында мындай ийгиликтерди багындырып отурат. Олимпиадага көп адам жардам берди. Биринчиден бул менин ата энем, менин мектебим, менин 2-3 агайым бар. Алар ошо 2-3 жылдан бери мени дардап келди. Өмүрбек Жамалов буга чейин информатика предмети боюнча өткөн эл аралык олимпиадаларда 4 жолу алдыңкы орундарды багындырган. Алсак Орусияда күмүш жана коло медаль тагынса, Казакстанда бир жолу коло, бир жолу күмүш медалдын ээси болууга жетишти. Ал эми Япония мамлекетинде өткөн олимпиадада бир аз упайы жетпей калып, жеңишке жетише албай калган. Бирок учурда кайра дайынданып жатам, кайра барып сөзсүз ийгиликке жетишем дейт Жаутыков олимпиадасынын жеңүүчүсү. Өмүрбек Жамалов өңдүү эл аралык олимпиадаларга чыгып жаткан окуучуларыбыз арбын. Биз алар менен сыймыктанабыз дешет аталган лицейдин мугалимдери. Олимпиадага кандай салым кошо алдык? Олимпиада даярдаган мугалимдер менен кеңешип, аларга постоянно суранып, Өмүрбекке жакшы көңүл буруңуздар. Анткени бул жигит биздин лицейден тышкары дагы Бишкекте биздин сапат билим берүү мекемесинин олимпиада борбору бар атайын. Ошол жактан да белгилүү мезгилде бар окуп келип турат да, даярданып. Ал жакта профессорлор, белгилүү баягы тажрыйбалуу мугалимдер даярдашат. Өздөрү ошо международный олимпиада, дүйнөлүк олимпиадаларда катышкан мугалимдер даярдайт. Ошол кишилерге барганда биз бул жактан алар менен байланышта болуп, окуусун көзөмөлдөп, бул олимпиададан тышкаркы сабактарда маанилүү да. Мисалы үчүн ОРТ сынагы бар, андан тышкары TOEFL, SAT сынактары бар чет өлкөгө тапшырыш үчүн. Ушуларды биз көзөмөлдөп, анан бияка келгенде дагы Өмүрбекке даярдап, ошо мотивация кылып, ата энеси менен байланышып, кандай жеңилдик, эмне кандай жардам керек болсо колубуздан келишинче лицейде биз жардам берип, жардам көргөзүп келебиз да бала ушундай. Хусейн Карасаев атындагы СКУ лицейи облустагы эң мыкты мектептердин бири. Ага облустук, республикалык жана дүйнөлүк олимпиадалар далил боло алат. Мамлекет боюнча бул сыяктуу 18 лицей болсо, алардын 2-си эл аралык деңгээлде иш алып барат. Балдарды билимге көнүктүрүүдө аталган сапат билим берүү мекемелери мыкты алгылыктуу иштерди аткарып келет. Гүлбара Барктабасова, Жоламан Дүйшөнбеков, Нурлан Чойбеков, Каракол шаарынан.